Assalamu alaikum bir tууганым. Бул жолу сиздин ден соолугуңузду бекемдей турган маанилүү жалгыз сунушту айтканы чыгып калдым. Эгерде сиз аны аткара турган болсоңуз, тамак аш сиңирүү органдарыңызда, тагыраагы, ооздо, тамакта, кызыл өңгөчтө, ашказанда, жоон ички ичегилериңизде дээрлик көйгөй болбойт. Бар болгон болсо дагы бара-бара жоюлуп кетет. Андыктан ушуну аткарышыңызды сунуштайм. Ал кандай сунуш десеңиз, ар жолу бир күндө 3 жолу, 5 жолу тамактана турган болсоңуз, ооз менен колду жакшылап чайкап, дасторкондун четине отургандан кийин дүйнөнүн бардык көйгөйүн унутушуңуз керек. Бардык нерсени ойлонбой, бир гана ошол тамак тууралуу ойлонуп, оозго азыраактан порция салып, мүмкүн болушунча көбүрөөк чайнап жутушуңуз керек. Тамак жеп бүткөнгө чейин эч нерсе тууралуу ойлонбойсуз. Канча убакыт кетет, аны дагы ойлонбойсуз. Канчалык шашпай тамактана турган болсоңуз деле, балким жарым саат кетиши мүмкүн, андан ашып кетпейт. Ошондуктан мүмкүн болушунча шашылбай тамактаныңыз. Сизге ушуну эле айтканы чыгып калдым. Балким бир жума, болбосо 10 күн аткарып көрүң да, анан кандайдыр бир өзгөрүүнү, жакшы жакка жылышты байкабаган болсоңуз, мени сөксөңүз деле мейли. Анан дагы курсак ачканда ачыгы баарыбыз өтө шашылып кетебиз, сабырыбыз чыдабай, мүмкүн болушунча ашказанды толтуруп алган аракет кылабыз. Бул туура эмес. Ушул туура эмес адатты жойгон аракет кылалы бүгүндөн баштап. Ошондо буюрса прогресс болот, узак өмүр сүрүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. Оору сыркоодон да алыс болосуз, күч кубатка дагы толо жашайсыз. Анан дагы айткым келгени, биздин энергиябыздын эң көп бөлүгү тамак сиңирүүгө сарпталат. Эгерде ушул мен айткан сунушту аткара турган болсоңуз, ошол корутула турган энергиянын дагы көп бөлүгү башка нерселер менен алектенүүгө кетип, тамак сиңирүүгө кеткен энергия бир аз болсо дагы азаят.